Саламатсызбы? Эгер биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, каналга катталып коюңуз. Тоба, сиз туура окудуңуз. Биз сизге адамдар кантип YouTube'дан акча таап жатышат, шул туурасында айтып бермекчибиз. Бул нерсени башка жактан биле албайсыз. Анткени сиз тааныган адамдардын бул тууралуу толук маалыматы жок. Же болбосо билсе да сизге YouTube'дан акча табуу жолун үйрөтүүнү каалабайт. Же ага такыр убактысы жок. Андыктан бул нерсени сиздерге өзүбүз айтып берүүнү туура көрдүк. Ошондуктан видеонун башында бизге лайк басып коюңуз. Ага татыктуубуз деп ойлойм. Лайк баскан болсоңуз, анда баштадык. Биринчи эле акчаны кайдан, ким, кантип төлөп берет деп ойлонуп жүрсөңүз керек. Оңой акча табуу жолу чын эле бар бекен деп ишене албай тургандырсыз. Албетте жеңил тамак эч жерде жок. Айрыкча бул жерде конкуренция аябай эле чоң. Эгер YouTube'га 1-2 видео жүктөп байып кетем десеңиз, анда бул видеонун калган бөлүгүн көрбөй эле койгонуңуз жакшы. Анткени бул кадимкидей эле жумуш. Жалгыз сизди көзөмөлдөгөн начальник жок. Иштесең аласың, иштебесең жок дегендей эле нерсе. Эми акчаны ким, кантип төлөп берет деген суроого кыскача сиз жүктөгөн видеого башка ортомчу партнер компаниялар реклама орнотот. Анын көрүлгөн санына карап сизге акча төлөнөт деп жооп беребиз. Айта кетчү жагдай, эгер сиз чеберчилик менен YouTube'га иштеп көп убакыт жумшасаңыз, сизге Кыргызстандын деңгээлинде аябай эле чоң суммадагы стабилдүү пайда алып келүүсү чындык. Болгондо да доллар менен. Эми максатка өтөлү. Албетте сиз ишти эмнеден баштоону билбей жаткан чыгарсыз. Биринчи этапта сизге аптасына бир аз интернет пакети, арзан смартфон же компьютер жетиштүү болот. Эми YouTube'га катталууңуз керек. Балким азыр эле сиздин YouTube аккаунтуңуз бар. Себеби смартфонуңуздагы Google аккаунт менен кирип, башка видеолорго комментарий калтырып жаткандырсыз. Кийинкиси бул жерди басып Творческая студия деген жазууга кирип, бул жерден канал деген жазууну басыңыз. Эми ал жерде монетизация деген жазууну көрөсүз. Анын ортосундагы подробнее жазуусун басыңыз. Мындай терезе ачылат. Бул жердеги жазуулар менен макулдашыңыз. Мындай жашыл белги пайда болот. AdSense жазуусуна киргенде настройки же связь AdSense деген жазуу болот. Аны бассаңыз сизди башка сайтка жолдойт. Бул AdSense'тин сайты. Сизге дал ушул компания видеоңузга реклама коюп, акча төлөп берет. Ошол жарнактардын негизинде. Андыктан буга да катталыңыз. Ал макулдугун бергенде катталган email дарегиңизге билдирүү келет. Бул бир нече күндү талап кылуусу мүмкүн. Эми кайра YouTube'га кайтып келиңиз. Кийинки жазууга да макулдук берсеңиз жашыл жанат. Акыркысы негизгиси болуп эсептелет. Акыркы YouTube'дун мыйзамдарына ылайык 4-пунктту басууңуз менен мындай счетчик чыгат. Бул сиздин видеоңуздун саатын жана подписчиктериңизди эсептейт. Акыркы этапта сиздин видеоңуздун жалпы көрүлгөн сааты 4000 сааттан ашса, жана сизге жазылган адамдардын саны 1000ден ашса, автоматтык түрдө сиздин атыңыздан заявка кетип, YouTube кызматкерлери сиздин арызыңызды карап чыгат. Видеодон акча табуучу, башкача айтканда монетизация кызматын жандырып берет. Ал учурда сиздин видеоңуздун жанында мындай доллар белгиси пайда болуп калат. Сиз YouTube'га заявка жөнөткөндө ал бир аптанын ичинде карап чыгылуусу керек. Бирок 2018ден баштап бул бир аз көп убакытты талап кылып жатат. Же такыр кабыл албай коюусу да мүмкүн. Ал сиз жүктөгөн видеолорго да көз каранды. Бул нерселерди үйрөнүп эле YouTube'дан бирөөнүн видеосун жүктөп, кайра аны өзүңүздүн каналыңызга киргизип акча табууга такыр аракет кылбаңыз. Айрыкча ырларды, клиптерди жана кино сыяктуу. Бул сиздин каналыңыздын такыр жабылып кетүүсүнө алып келет. Бир сөз менен айтканда, автордук укук эрежелерин сактап, бир гана өзүңүздүн продукцияңызды чыгарып, чеберчилик менен иштеңиз. Ошол учурда гана YouTube сизге жана айткан 4000 саат жана 1000 подписчиктен ашкандан кийин албетте монетизацияны жандырып берет. Андан кийин гана сиз экинчи этапка өтө аласыз. Бул видео сизге пайдалуу болдубу, жокпу билбейм. Андыктан бул видео 100 000 просмотрдан ашса же 10 000 лайк топтосо, сиздерге экинчи этап тууралуу кененирээк түшүнүк берем. Дал ошол экинчи этапта сиздер акчаны кантип чыгарып алуу жана көп акча табуу тууралуу жана кантип каналды сактап калуу сыяктуу кеңештерди көрө аласыздар. Ал видеону өткөрүп жибербөө үчүн албетте каналга жазылып, коңгурочону басып коюңуз.
жана да сизге эмне түшүнүксүз болуп жатат? Комментарий калтырыңыз. Көрүшкөнчө достор.